күтүүсү күн жатаканада, дос болуп кыз балага барбай сабакка. Мен да ошондой күндү кечиргем, уктап талай кечиккем, кетпейт эсимден. Өмүрдүн ушул кызыгын турмуштун жаңы көргөн болчу, биринчи сыноодо аша турчу кыр ушул. Байлык сезимден келген бизге болчу, жүрөгүмдө калды жетпей ай. Окуу жай, сенде калды жаштык кездер ай. Ырга толгон бакыт кечтер ай, ошол күндөр ай, студенттик күндөр ай. Бир далай, сенде калды жаштык кездер ай. Ырга толгон бакыт кечтер ай, ошол күндөр ай, студенттик күндөр ай. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин алтындай болгон мугалимдер жана ошондой эле алыстардан келген биздин ата-энелер, коноктор жана ошондой эле биздин бүгүнкү бүтүрүүчү студент достор. 2022 жылдын бүтүрүүчү студенттер тарабынан уюштурулган салтанаттуу кече бизге кош келипсиздер. Жаңы дүйнө менен достошуп, Бул жайды аяктап олтурушкан ак жол сага алтындай бүтүрүүчү. Эмесе бүгүнкү салтанаттуу аземди ачып берүү үчүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Зулуев Бекмырза Бекболотович агайды. Мына кечээ биздин окуу жайдын осоосун аттап, студенттик күндөр кандай таттуу, студенттик күндөр кандай өзгөчө экенин билсек, бүгүн ошол студенттик күндөр менен коштошуп, колубузга ошол 5 мүнөттүк диплом алуунун алдында туруп, чоң жоопкерчилик жүктөлүп атат деп ойлойм. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мен сиздерден бир гана нерсени суранам. Баргандан кийин ошол кайсы район, кайсы область, шаар болбосун, ошол жерде өзүңүздөрдүн алган билимиңиздер менен биздин келечек муун болгон жаштарыбызга татыктуу билим бересиздер деген ойлоймун. Окуу жайдын кадыры, баркы мына ушу сиздер аркылуу билинет. Ошол сиздердей мыкты бүтүрүүчүлөр бүткөндүгү үчүн мына быйыл окуу жайга 97 жыл болуп атат. Негизи бул жерде биздин бүтүп аткан сезимдерди чындап айтыш бир аз тил менен айтканга кыйын болуп атат. Себептен аябай бир жагынан кубансак, бир жагынан ызаланып турабыз. Себептен ушундай алтындай болгон уябызды таштап учуп кеткибиз келбей атат. Окутуучуларга мен окуу жайга ушул чоң ыраазычылык билдиргиле элем. Себеп дегенде ушул 4 жыл бою бизге билим талыкпастан билим берди, өздөрүнүн бак эмгектери менен бизди тарбиялады. Ошондой эле бизге жалпы ошо окуу жайдагы чөйрөбүзгө, окуу жайдан тапкан досторубузга да ыраазычылык билдирип кетем. Мен бул окуу жай менен сыймыктанам десем болот. Себептен бул жерде өтө көп өзүмдү жакшы жакка тарбиялай алдым деп ойлойм. Мен үчүн окуу жайды бүтүрүп кичине баягыдай өзүмдө кайгылуу сезимдер болуп турат да. Ушул 4-курста эле уже бүтөйүн дегенде мындан ары эмне кылам деген суроо келет экен да. Ошол суроо мени өтө кыйнап атат. Мен ошо окуу жайда өткөргөн 4 жылымы өмүрүмдөгү эң сонун, эң көңүлдүү, эң жакшы жылдар деп эсептейм. Себеби бул университетке келип мен абдан жакшы чөйрөнү өзүмө таба алдым десем болот. Агай эжекелерди айрыкча ошо менин досторум тапканым үчүн мен өтө кубанам.